Кудайдын чакырыгы 28 апрель. Эзра өзүнүн жүрөгүн Теңирдин мыйзамын изилдөөгө, аны аткарууга, Ысрайыл элине мыйзамды жана чындыкты үйрөтүүгө бурган эле. Кудайдын сөзүн изилдөө, жазууну изилдөө деген кандай? Бул жөн гана ачып окуп коюу эмес. Бул окулуп кеткен сөздөрдүн үстүндө сыйынуу менен ойлонуу. Кудай бул аркылуу мага эмне айткысы келип жатат? Өзүңө жана окутууга көңүл бур. Ушул нерседе туруктуу бол. Анткени ошентүү менен өзүңдү да, угуучуларыңды да куткарасың. Павылдын Тиметейге жазган катынан. Кудайдын сөзүн колго алып, тынч жер таап, шашпай жай окуу, ар бир сөзгө көңүл бөлүү маанилүү. Окуй баштаганда эле уйкуга кеткендер бар. Тамактанып жаткан адам эч качан уктап калбайт. Кудайдын сөзүн биз эмнеге изилдейбиз? Аны көбүрөөк тааныш үчүн жана анын эркин билиш үчүн. Жөн эле маалымат алып коеюн деп окугандарга жазуудагы терең сырлар ачылбайт. Бир кичинекей кыздан Библияда эмне бар десе, ал жакта апамдын рецепттери, атамдын квитанциялары, эжемдин кургаткан гербарий гүлдөрү бар деген экен. Биздин Библиябыз кандай акыбалда? Аны ар бирибиз өзүбүз жакшы билебиз. Кудай батасын берсин. Кудайдын сөзү дайыма актуалдуу болуп, биздин жашообузда тирүү болсун.